Ассаламу алейкум. Машина Кейдж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Азыр навесасындагы унааларды көрөсүздөр. Бул жакта абалы жакшы, жылы жаңы моделдеги унаалар сатылат. Бирок баасы дагы ошол салыштырмалуу кымбатыраак болуп калат. Бүгүн 5 декабрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Kia K5 дөңгөлөктөр алдыңкылары кышкы, арканкылары жайкы. Төртөн тең протекторлары жакшы абалда. Камера, Partronic. Уна өзү жабык турат, ээси жанында көрүнбөйт. Кара кожа, 210 климат, мультироль, круиз-контроль, кожаный подлокотник, отуруштардын жылытуу системасы бар. 2011 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бензин экен. Ээсинин байланыш номери 550 15 08 87. Жанында турган адамдардан сурасам $11,000 деп аткан дейт ээси. Hyundai Avante 4 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат, бензинби? Корея. Бензин экен. Мультироль, кожа, отургучтардын жылытуу системасы, AUX разъему. Жакшы. Bir zonolu климат контроль. Partroniктер. Эми камера жок. Штатный монитор жок да. Баасы канча болду? $7,500, $630,000 сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен деле көптөн бери эңсеп жүрдүм эле. Ушул убакыттагы келди. Ушу унаа базарында туруп, электромобилдерди качан келет экен, качан обзор кылып баштайт экен деген. Күн дагы келип калды. Kia Soul толук кандуу токто жүрөт бул. Гибрид дагы эмес. Мына жакшылап эле көрсөтөйүн. Чоң жаңылык чындап эле. Partroniктер, туманниктер бардыгы тең. Линзада LED. Бүзүлөрүндө повторитель поворота. Кичине өзү машинаны өтө жакыныраак коюп алыптыр. Мына жакшыраак айландырып көрсөтөйүн деп аттым беле. Эми болушунча көрсөттүрө берели. Камера, Partroniктер бул жакта дагы. Аркаларында дагы жок. Жарымы LED, жарымы галоген экен. Эми салонун көрсөтөйүн. Салонун көрсөтүп, азыр ээсинен да маалымат алабыз. Бесключовой доступ. Так, салонун неме опциялары жакшы экен. Мына биягынан эле баштай берели. Бияг түшүнүктүү болсо керек. Мультироль, круиз-контроль, антизанос, рулдун жылытуу системасы, штатный монитор, жуйму жакшы эле, жаман эмес. Навигациясы менен кошо, ошол картаны салып койсоңуздар, ошо Кыргызстанда деле неме колдонуп жүрсөңүздөр болот. USB AUX разъемдору, отуруштардын жылытуу системасы, эко электрик деп коет, дагы экономичный да жүрсө болот экен да. Авторучник, парковкаларды өчүрүп жандыруу, кожаный подлокотник, отургучтары кожа. Эми жалпы ушундай көрүнүш болду. Эми маалымат кагазы жок экен. Жөн эле сурап кетебиз. Жылы 2017ден башталыш керек. 2015 бе? 2015 экен. Канча киловатт? Билдиңизби? Жок, 81 болбойт экен. Себеби булар 32 же 45 болуш керек. Техпаспортто 81 алды. Анда немесичи? Запас ходасы канча километр? 150 километрби? Анда бир 32 киловатт болуш керек экен. Себеби неле? Ушунун немеси бар. 81 киловатт жазып койгон. Мынандай жазып коюптур. 81 киловатт, бирок андай болушу мүмкүн эмес. 81 киловаттта сиз айтайынбы? 600 километрдей жүрүп болот элеңиз.
Эгер мен адашпасам, кокусунан адашып да калышым мүмкүнмүн. Бирок мен деле ошо интернеттен карап көрүп жүрөм да өзү негизичи. Анан ошондо баягы эң популярдуу Одан кийин биринчи жолу оформить кылдык. Орозо. Айтмакчы, ушул жөнүндө маалымат бериңизчи. Растаможка төлөбөдүңүз да? Растаможка төлөнбөйт. Эч сбор алынбады. Жөн эле алып келдиңиз, алып келгениңиздин эле чыгымы, Ана көрдүңүздөрбү? Электромашиналарындагы күндөр келип калды. Кореяданбы, кайсыл жактан болсо да алып келиңиздер. Эч кандай мындай растаможка төлөбөйсүздөр. Ток менен зарядкалап эле жүрөсүздөр. Азыр бензин кымбаттап аткан кезде ушундай машиналар өтө актуалдуу. Мен дагы Кудай бурса ушундай ниетим бар, ушундай машина алышчы. Толук кандуу электрикада жүргөн. Бир зарядта сиз эң кеминде бир 150 км жүрөсүз да. Ошондой да. Болуптур, жакшы жаңылык алып келдиңиз. Көп ушундай унаалардан алып келип туруңуз. Басым менен телефон номериңизди айтып коюңуз эми. 15.000 доллар. Телефон номериңиз. 0755 52 67. Болуптур, жакшы сатып алыңыз. Ушундай унаалардан алыңыздар демекчимин. Кудай бурса да кийинки чыгарылыштарда ушундай электромобилдер келип калса чыгарабыз. Айтмакчы, мен туура айттымбы, туура айтпадымбы, ошол киловатт тууралуу билгендер, ушу электромобиль түшүнгөндөр дагы да комментарийге жазып коюңуздар. Volkswagen Golf. Кандай болуп калат экен? Golf 6-бы же 7 болуп калабы? Көрүнүшүн көрүп коюңуздар. Фара омывательдер, парктрониктер. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Golf 7 болуш керек. Так, ошондо Golf 7 болуп калабы? Салам алейкум, Golf 7 экен ана. Кана салонун бир көрсөтүп кол. Жакшы, мындай эс түшүп берди. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, мульти руль, отургучтары мындай замыш экен. Жакшы эле. Авторучник, климаты 1 зоналуу, жок, 2 зоналуу экен. Сынк деп жазылып турат. Штатный монитор. Так, пробеги 167.088 километрди көрсөтүп атат. Салон жакшы дейм, жылы жаңыраак эле болуп турат. Люк бар. Басын канча дедиңиз таксыр? 13.000 доллар, Део Ласетти, ошо Chevrolet Cruze'нун кузовунда да эми. Парктрониктер. Эки миң сегизинчи жылы чыгарылган деген кечиресиздер. Коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 600 000 сом деп атат экен. Салонда көрсөтүп коелу. Бул Корея. Мынандай кожа. Кожасы да мына көрдүңүздөр, торпедасы өкө мынандай окшош болуп, жакшынакай көрүнөт да. Штатный өзүнүн монитору, подогрев сидений бар, подлокотник, мынандай кичинекей болсо дагы, кожаный подлокотник, мультируль. Мунун мониторду башка койдуңарбы? Жок, өзүнүкү. Android кармайбы же кармабайбы? Билбедим, корейский экен. Корейский экен дейт. Мындай Android дейин десең дагы окшош болуп атат, бирок окшош да кетип атат да. Болуптур, мейли, жакшы. Kia Morning. 4 дөңгөлөгү тең, жайкы, протекторлору жакшы абалда. Эки миң 17 коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, заводской газ. Жакшы. Газ мен оюнча бая 5-чи поколение болуп калат, буларга. Заводской. Ошо, 4 та эмес, 5 болуп калыш керек булар.
антизанос, контроль давления шин, круиз контроль, жоқ, ограничитель скорость деген бул. Эми круиз кичине мындай широкийраак программа менен жакшы жүрөт, эми ошого окшошуп кетет да. Отургучтары жөнөкөй материалда. USB AUX разъемдору бар экен. Кондиционер, печка. Баасын канча дедиңиз? $8.000 бу? $8.000 кеми бар дейт. Деу Лашетти. Лашеттилерди өзүнчө да бир видео чыгарабыз. Кошумча дегеним, бул малолитражкаларга кошуп чыгарам. Ошол видеону да көрүңүздөр. Ал жакта мындай көбүрөөк лашеттилер чыгат. Мында куйланычтырды. Бул да абалы жакшынакай экен, ошон үчүн көрсөтүп атам. 2004 коробка механика. 350 миң, 350 миң сом деп атат.